саламатсыздар урматтуу окуучулар. Даражалардан маселелерди иштейбиз. X'тин кубу x, y, z дейт. X, y барабар, z барабар дейт. Демек эмне x көбөйт x экен болуп турат. Бул жер y-дин ордуна эмнени койсок болот? X-тин ордуна x койсок болот. Анткени x, y барабар турат. Y z барабар болгон үчүн z, y болсо x барабар болгон үчүн демек эмне x z дагы барабар. Демек бул жер дагы x экен. Демек бул жерде 3x, бул жерде 3x экен. Экөө бири-бирине демек барабар. Кийинки суроо. Кийинкиде x 0дон аз дейт. X 0дон аз дейт. Демек эмне деген сөз? Бул деген x деген минус 1 болушу мүмкүн, минус 2 болушу мүмкүн, минус 3 болушу мүмкүн. 0дон аз экен да. Терс сандар экен. Терс сандардын квадраты эмнеге барабар? Оң санга барабар. Мисалы үчүн минус 2-нин квадраты эмне болот? 4 болот. 2-нин квадраты 4 да ошол сыяктуу эле оң терс сандардын квадраты даражасы жуп болсо, бул эмне болот? Оң сан болуп чыгат. Демек, оң сан болгондон кийин бул жер ар дайым эмне болот экен? 0дон чоң болот экен. Бул жер ар дайым эмне болот? 0дон аз болот. Себеп дегенде, эгерде мисалы минус 2-нин 3-чү даражасы болсо, бул эмнеге барабар болот? Минус 8-ге барабар болот. 2-нин 3-чү даражасы 8 да. Бул жер жуп так болгондугу үчүн бул жер эмне болот? Отрицательный. Себеп дегенде минус 2 көбөйтүү минус 2 көбөйтүү минус 2 да. Минусту минуска көбөйтсө плюсту, минусту минуска көбөйтсө плюс болот, плюс болот. Мына бул жер плюс болот. Плюсту кайра минуска көбөйтсө эмне болот? Минус болуп калат. Ошол себептен бул жер ар дайым эмне? 0дон аз экен да. 0дон аз деген эмне? Терс сан деген сөз. Демек бул ар дайым чоң болгондугу үчүн, 0дон чоң болгон үчүн бул ар дайым мындан чоң болот. Себеп дегенде мисалы минус 8ден 1 чоң, 1 минус 8ден чоң. 8 1ден чоң да негизи, бирок оң болгондугу үчүн, терс болгон үчүн 1 8ден чоң болуп калат. Так, кеттик. Кийинкисине. Бул жерден p минус 1 менен 0дун ортосунда экен. 0дун ортосунда бул эмне? Мисалы сан болгон чийсек, бул жерде 0 болсо, бул жерде минус 1 болсо, бул экөөнүн ортосунда экен. 0 да эмес, 1 да эмес дейт. Экөөнүн ортосунда дейт. Эми бул жерден кашанын тышынан эмнени чыгарып салсак болот? P-нын 4-чү даражасын чыгарып салсак болот бул жерге. Бул жерге болсо 1 минус эмне болот бул жер? P квадрат болот, Кашаны эгерде ачсак, ар бирөөнү көбөйтсөк, кайра могул чыгат, могул келип чыгат. Бул жер P-нын 4-чү даражасы болот. Бул жер болсо P-нын 4-чү даражасы көбөйтүү P-нын 2-нчи даражасы болот. Эмне болот? Бул жер кошулуп кетеди даражалар. Демек, бул жерден ошондой чыгарсак болот. P-нын 4-чү даражасы 1 дедим. Бул жерде болсо P-нын 3-чү даражасы чыгардым 1 минус P квадрат. Эми карайбыз. P деген эмне? 0дон аз, 1ден чоң, 0дон аз. Демек бул эмне болушу мүмкүн? Мисалы 1 бөлүнгөн 2 болушу мүмкүн. 1 бөлүнгөн 3 болушу мүмкүн, минус да. Мындай ондук менен болсо 0,5, 0,3, 0,8 деген сандар болушу мүмкүн да, минус. Анын квадратын алсак, ал эмне эле кайра эле 1ден аз болот да. Мисалы үчүн 0,5-тин квадраты эмне болот? 0,23 болуп кетет. Причем андан да азайып кетет. Демек 1ден p квадратты кемитебиз, 1 кандай санды кемитебиз? 1ден аз болгон санды кемиткенден кийин могул жер эмне болуп чыгат? Мына могул жерлер оң сан болуп чыгат. Плюс сан болуп чыгат, оң сан. Бул даражасы жуп болгондугу үчүн бул жер дагы эмне болот? Оң сан болот, Анткени отрицательныйдын терс сандын даражасы жуп болсо эмне болот? Оң сан болот. Демек бул жер оң болот. Бул жер эмне болот? Терс сан болот. Анткени даражасы 3, Демек, мына бул жер ар дайым жуп болот экен, бул жер ар дайым, бул жер оң болот экен, бул жер эмне болот экен? Терс болгондугу үчүн оң терстен чоң. Демек, бул мындан чоң экен, мына А экен. Кийинки x минус y 1. Бул жерден кандай кылсак болот? X минус 2. Так, бул
жерден не кылабыз, мындай кылабыз. Мол берилген да бизге. Не кылсак болот? X-ты бул жерге жөнөтүүсү болот. Y минус X. Так, наоборотунан кылсак болот экен да. Наоборотунан кылсак X минус Y табышыбыз керек да биз. Y-ти бияка жөнөттүм, 1-ди бияка жөнөттүм. Ошондо эмне болуп калат? Минус 1 болуп калат, мындайда. 1 минус 1 барабар X минус Y болуп калат. Эмне бунун квадратын табышыбыз керек. Демек, X минус 1-дин ордуна эмнени койсо болот? Минус 1-ди койсо болот. Минус 1-дин экинчи даражасы дейт. 1-ди 1-ге көбөйтсөм эмне? 1 турат. Минус 1-ди минус 1-ге көбөйтсөм эмне болот? Минус көбөйтсөм минуска плюс болот. 1-ди 1-ге көбөйтсөм 1 болот. Демек, бул эмне экен? Бул жерде 1 экен. Демек, экөө бири-бирине барабар экен. Бар экен суроо. Дагы бир суроо бар экен. Эми бул жерден мына бул жерге модуль бул эмне? Чоң каша дегенди түшүндүрөт да. Мындай кашачы. Чоң каша дегенди түшүндүрөт ал. Кадимкидей эле каша. 0,2-нин 5-нчи даражасы. Бул жер кашаны ачкандан кийин көбөйтүп алабыз. 0,2-нин 6-нчы даражасы болуп калды. Демек, эмне кылсак болот? Кыскартсак болот. Бул жерден 0,2-ден 5 экен. Бул жерден 0,2-ден 5 экен. Алдында 0,2-ден 6 экен. Кыскартып алсак болот да. Бул менен буну кыскартып алсак, бул жерде эмне калат? 1 калат. Бул жерде эчтеке калбайт. 1 калат. Астында болсо 0,2 калат. 5 бул жерден дагы 5. 1 бөлүнгөн 0,2 эмнеге барабар? 5-ке барабар. 1-ди 0,2 бөлсөң 5-ке барабар. Себеп дегенде бул жерде болот 0,2 дегенде 2-нин 5-и, анан кийин 1 дейсиңер бөлү 2 бөлү 5 10 дейсиңер. 1 бөлү 1 көбөйтүү 10 бөлү 2. Эмне? Бөлчөктү бөлчөккө бөлгөндө эмне болот? Экинчи бөлчөктү айлантып туруп көбөйтүп жатат да бири-бирине. Ошондо 10 бөлүнгөн 2 эмне болуп калат? 5 болуп калат. Так, ошондо эмне болуп калды? D 11 D болуп калды. Болду.